Саламатсыздарбы, урматтуу достор, мекендештер, шайлоочум. 2 күндөн бери жеке капчыгыма абдан көп каттар түштү жана чалуулар болуп жатат. Ошондуктан мен видео аркылуу сиздерге жооп берип кетейин деп чечтим. 30 жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан көптөгөн шайлоо процессиндеги ыплас ыкмаларды колдонгондугун баарыбыз көрүп, ал ыплас ыкмалар, ал терс көрүнүштөгү шайлоо процесстери Кыргызстандын өнүгүүсүн абдан көп жылдарга артка тарткан. Анын кесепетин биз дагы деле көрүп жатабыз. Бирок ошого карабастан акыркы 10 жылдан бери биз сиздер менен шайлоо системасын реформалап, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ар бир шайлоочу бир бюллетень жана бирдиктүү шайлоочунун тизмесин киргизип алганбыз. Анткени буга чейин жакшы билесиздер, ар бир мамлекеттик органда өзүнчө тизме бар болчу. Ал тизме такталып иреттелгиче, анан ар дайым ал тизме боюнча көптөгөн маселе болуп, шайлоочунун шайлоого болгон ишенимин жокко чыгарган болчу. Мына бүгүн бир шайлоочу бир бюллетень деген мүмкүнчүлүк акыркы 2-3 шайлоо циклында шайлоочунун болгон ишенимин, мамилесин өзгөрткөн болчу. Бирок өкүнүчтүү 28 ноябрда парламентке болгон шайлоо күнү саат 8ден кийин баарыбыз кыргызстандыктар жана дүйнө жүзү күбө болду. Биздин добуштарды, оппозициялык маанайдагы өзгөчө белгилеп кетейин, партиялардын добуштарын бийликчил партияларга бийлик алып берип койгондугун көрдүк. Адамдык фактор жок болсун деп автоматизация кылынган системага шайлоочу ишене баштагандан кийин биз адамдык фактор менен, адамдын кийлигишүүсү менен системаны талкалап, добуштарыбызды алдырдык. Өкүндүрөт. Президент убада берген, президент милдетин алган. Мен шайлоону таза, ачык, айкын, баарына бирдей шарт түзүп берем деп. Бирок убадасында тура алган жок. Бүгүн парламентке бийлик ыктаган, бийликтин анын ичинде президенттин үй бүлөсү жана досу ыктаган партиялар парламентке келди. 7-чи чакырылыш менен 6-чы чакырылышта парламенттин эч кандай айырмасы жок болуп калды. Бирок азыркы жаңы куралган парламент легитимсиз болуп калды. Жана легитимсиз болуп кала берет, эгерде ушул жыйынтык менен бекилсе. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин. Бир мандаттуу системаны киргизчү болсок, бир дагы айым депутат боло албайт деп биз чыркыраганбыз конституциялык реформа болуп жатканда. Мына эч канча убакыт өтпөй баарыбыз күбө болдук. Бир дагы айым депутат жок. Бул абдан терс көрүнүштөрдүн бири. АСУ системасын биз көз карандысыз аудиттен сөзсүз өткөрүшүбүз керек. Былтыр октябрда бул маселе көтөрүлгөн, бүгүн дагы актуалдуулугун жоготкон жок. Бүгүн социалдык, экономикалык, саясий кризисте болгондугубузга карабастан дагы саясий кризисти ырбатып алдык. Бул абдан терс көрүнүш жана жакшылыкка алып келбейт. Урматтуу шайлоочу, мага арттырган ишеничиңизге терең ыраазычылык билдирем. Мага берген добушуңузду мен сактай албай калдым. Анын үчүн мен кечирим сурайм. Бирок мен жана мен ишенген Ата Мекен партиясы өзүбүз туу туткан баалуулуктар үчүн, өзүбүздүн идеялар үчүн жана принциптер үчүн күрөшкөнбүз жана күрөштү улантабыз.